Короосунда башы менен топту ээлеп жаткан Дөөлөт Субакунов топту чеберелөө боюнча дүйнө чемпиону. Ооба, сиз жаңылыш угуп алган жоксуз. Топту чеберелөө боюнча Кыргызстандын командасы онлайн өткөн дүйнө чемпионатында жеңүүчү болду. 34 команда күч сынашкан бул мелдешке Кыргызстан курамасынын катарынан 4 оюнчу катышкан. Алар Азамат Кадыров, Дөөлөт Субакунов, Каныбек Бурханбеков жана Элеман Эсенгелдиев. Бул мелдеш 1,5-2 ай мурун башталган. Мелдешке 1 жума калганда бизге айтылды. Ушундай мелдеш болуп даярданып, биздин 1 жума бар болчу даярданганга. Мелдештин эрежелери боюнча эрежеси оңой эле экен. 30 секунда убакыт берилет экен ар бир оюнчуга. 30 секундада болушунча көбүрөөк ээлеш керек экен. Баш менен ээлесең болот, бут менен, тизе менен жана ийин менен. Бут менен, тизе менен ээлегенге бирден упай берилет. Баш менен ээлесең бул 2 упай, жана ийин менен ээлесең 3 упай болот экен. Топту чеберелөө боюнча мелдеш Honors World Cup Foundation эл аралык уюмунун колдоосу менен уюштурулган. Ал коронавирус пандемиясынан улам үй жайсыздардын көчө футболу боюнча чемпионатынын ордуна онлайн өттү. Мелдештен групповой этапта биз Дания, Ирландия жана Болгария курама командалары менен бир группага түшүп, ал жерден 59 жолу топту ээлеп, экинчи орун менен группадан чыктык. Группадан чыгып плей-оффто болсо Голландия курама командасы менен жолугуп, аларды 97-37 эсебинде утуп алдык. Чейрек финалда Либерия өлкөсү менен жолуктук. Либерия өлкөсү менен эсеп 118-81 менен утуп, жарым финалга чыктык. Жарым финалда Түндүк Ирландия курама командасы менен беттешип, аларды 158-146 эсебинде утулдук. Финалдык мелдеш болсо онлайн түрүндө өттү YouTube каналында. Финалда кыргызстандык команда Того командасы менен таймашты. 156-139 эсеби менен Кыргызстандын оюнчулары жеңүүчү болду. Көчө футболу боюнча Кыргызстандын командасы дүйнө чемпиондугуна 2007 жылдан бери катышып келет. Кыргызстандык көчө футболчулар 2009 жылы коло байге алса, 2016 жылы кыздар командасы күмүш байгени утуп алган. Гүлжан Турдубаева, Давран Игамбердиев, Азаттык.